Кыргыз тил сабагынан жат жазуу жазабыз. Жат жазуунун темасы жазгы таң. Сабактын максаты текстти кунт коюп угуп, маанисин түшүнөсүңөр. Уккан сөздөрүңөрдү катасыз, сулуу жазганга көнүгөсүңөр. Жаратылыштын кооздугун сезип, жаратылышка болгон мамилеңерди жакшыртасыңар. Балдар, биз азыр жат жазуу жазаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Эмесе бири-бириңерди карап, жагымдуу жылмайып койгула. Жылмайдыкпы? Анда эмесе баштайлы. Жат жазууну жазганга калем, дептерибизди даярдап алдыкпы балдар? Жат жазуу ишинде эмнелерге көңүл бурчу элек? Текстти жакшылап угуп, маанисин түшүнүп, андан кийин жаза баштайбыз, балдар. Жазып баштаганда абзацтан баштаганды унутпайбыз. Жазгы таң. Бүгүн Айбек үйүнөн эрте чыкты. Ал мектепке чейин узак жолду басып өтөт. Мына Айбек көк кашка суунун жээгине да келип жетти. Жазгы таңдын сулуулугу башкача көрүнөт. Жээктеги дарактар жап-жашыл көйнөктөрүн кийген. Жаңы ачылган жаш жалбырактар күн нуруна чагылышат. Жашыл чөптөрдө тунук шүйдүрүм туруп калган. Айбек жазгы таңга суктанып турду. Мына балдар, текстти жакшылап угуп алдыңарбы? Чыгармада каарман ким экен? Энчилүү аттар кандай жазылаарын билесиңерби? Анда эмесе кунт коюп, жакшылап угуп, жат жазууну жазып баштайбыз. Бүгүн Айбек үйүнөн эрте чыкты. Ал мектепке чейин узак жолду басып өтөт. Мына Айбек көк кашка суунун жээгине да келип жетти. Жазгы таңдын сулуулугу башкача көрүнөт. Жээктеги дарактар жап-жашыл көйнөктөрүн кийген. Жаңы ачылган жаш жалбырактар күн нуруна чагылышат. Жашыл чөптөрдө тунук шүйдүрүм туруп калган. Айбек жазгы таңга суктанып турду. Балдар, жат жазууну жазып бүттүңөрбү? Эмесе өзүңөр бир сыйра окуп, каталарыңарды текшергиле. Текстте канча сүйлөм жазганыңарды жана канча сөз бар экенин аныктап чыккыла. Аны жат жазуунун аягына жазып, сүрөткө тартып, мага WhatsApp'ка жөнөткүлө. Сабакка катышып келгениңерге чоң рахмат балдарым. Эми көңүлдүү эс алгыла.